Ал 1980-жылдары Кыргыз телерадио комитетинде эмгек жолун баштап, жөнөкөй редакторлуктан тартып, программалар боюнча директорлукка чейин эмгек жолун басып өткөн. 1999-жылы КТРКнын вице-президенти болуп дайындалып, андан соң Ош 3000 телеканалынын башкы директору кызматында 5 жылдан ашык үзүрлүү эмгектенген. Кесиптештери өтө жөнөкөй жана эле көптөгөн чыгармачыл жаштарды тарбиялады, уюштуруучулук жөндөмдүүлүгү жогорку баскычта эле деп эскеришет. Бул киши көптөгөн чыгармачыл жаштарды тарбиялады. Уюштуруучулук жөндөмдүүлүгүнүн эң жогорку баскычында турат. Чыгармачылык жөндөмдүүлүгү абдан мыкты адам эле. Өзү журналистиканын туу чокусуна чейин жеткен агайларыбыздын бири болчу, чоң устаттарыбыз эле. Агай өтө жөнөкөй, кичипейил, мыкты адам эле да. Жаткан жери жайлуу, топурагы торкоо болсун демекчибиз. Эми айта берсе өтө сөз көп. Үй бүлөдө жароокер, жумшак мүнөз болгон. Неберелерине китепти сүйүп окууга үйрөткөн. Ал дайыма балдары жана неберелери үчүн үлгү болчу. Я благодарна всем, кто пришел и почтил память моего деда. Мен бардык келип кеткендерге рахмат айтам. Азыр баарыбызга оор. Менин чоң атам интеллигент адам эле. Менин журналистика багытыма окушума дагы чоң атам себепкер. Жакшы адам болчу. Китепке болгон сүйүүмдү дагы атам ойготкон. Мати Исаков биринчи жолу Ош телеберүүсүндө көрсөтүүлөрдү уюштурган. Телеканалдын материалдык техникалык базасын чыңдап, кесипкөй кадрлар менен камсыздаган. Чыныгы иш билги, мыкты жетекчи, жыйынтыкты көрсөтө алган журналист болгон. Уюштуруучулук жактан эң алдыңкы орунда эле. Бердибек Матисакович өзүн жакшы жетекчи катары, иш билген жетекчи катары, өзүн көрсөтмөлүү иштеген эмес, чын эле иштин көзүн таап, чын эле ошол иштен бир майнап чыкса экен деп иштеген киши катары менин эсимде калды да. Анан кийин Бердибек Матисаковичтин бир өзгөчө сапаты улуу менен дагы, кичүү менен дагы сүйлөшкөндү, өзүн ошолор менен тең коюп сүйлөшкөндү билген адам эле. Эмгек жолун мугалимдик кесиптен баштап, андан соң бүтүн өмүрүн телеберүү жана таланттуу журналисттерди тарбиялоого арнаган. ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясынын жамааты Бердибек Матисаковдун үй бүлөсүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат. Мерим Эшимбекова, Акылай Кыдыңова, Меримбек Жусупбек уулу, ЛТР Бишкек.